İslam dünyasında tanımal İmam Ahmad деген alım var. İslam dünyasında tanımal 4 mazhaplardan birinin, 4 mekteptin birinin жетектеген İmam Ahmad деген çoğun alım var. Ушул алым bir gün saparga чыгат экен. Канан uzun сапарга баратып, түнөгөнгө жер табайын деп, анан айылдан bir айылга келип, айылдан мечит сурайт экен, мечит каят. Сурап олтуруп, мечитке кирип, мечитте түнөнү алат экен. Мечитке келсе, мечиттин кароолчусу бул жерде түнөгөнгө болбойт. Сыртка чыгып түнөгөңүз дейт экен. İmam Ahmad'ты мечитке киргизбей коет экен. İmam Ahmad сыртка чыгып, андай болсо мен ушул мечиттин короосунда эле түнөймүн деп. Мечиттин короосунда түнөйүн деп олтурса, ар тараптан байкап турган, жолоочу келгенин байкап турган набайчы көрүп калат экен. İmam Ahmadга келет экендан, жүрүңүз. Жолоочу мындай мечиттин короосунда сыртта эшикте түнөгөнү жарашпайт. Жүрүңүз, мен жака барып, менин үйүмө барып, менин ушу жылы төшөгүмө барып эс алыңыз дейт экен. İmam Ahmad жок, мен бул жер мага ылайыктуу, ушул жерде түнөгөнүм абзел элек десе, андай болсо мен дагы кетпей, сиз менен ушул жерде түнөйм. Мен менен кетиңиз, же болбосо ушул жерде экөөбүз түнөйбүз дейт экен. İmam Ahmad айласы жоктан анан макул болот экен. Набайчынын набайканасына барат экен, ушул жерге набайчы анан өзүнүн ысык төшөгүнү бошотуп берип, İmam Ahmadты жаткызып коюп, өзү камыр жуурганга киргизет экен. İmam Ahmad жылы төшөккө кирип эле мындай жатып баштаса, камырды баштайт экен. Астагфирулла, о Кудай өзүң кечир. Камыр илей баштайт экен. О Кудай өзүң кечир, о Кудай өзүң кечир, о Кудай өзүң кечир. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Түнү менен зикир кылат экен. İmam Ahmad байкап олтуруп айтат экен. Аябай көп зикир кылат экенсиз дейт экен. Алла Тааланы көп зикир кылат экенсиз. Алла Тааладан көп кечирим сурайт экенсиз. İmam Ahmad эми чоң аалым го. Багарын билип турат. Бирок сурайт экен, сизден бир суроо сурайын. Ушу кечирим суроонун, истигфар айтуунун кандай пайдаларын көрдүңүз бул дүйнөдө дейт экен. Десе, набайчы айтат экен, мен истигфар, кечирим суроонун көп пайдасын көрдүм. Кудай Таалам ар бир кылган дуамды кабыл кылат дейт экен. Бирок бир нерсени, бир дуамды Кудай Таалам кабыл кыла элек дейт экен. Машалла. Кандай дуаңызды кабыл кыла элек десе, ушул İmam Ahmad деген чоң аалым бар эле. Кудай Таалага ошол алым менен жолуктур деп Кудай Тааладан күндө сураймын. Кудай Таалам ушул İmam Ahmad менен жолуктурбай атат да дейт экен. Анан ал İmam Ahmad деген ал жөнөкөй эле бир адам, ал көрсөңүз деле ошол İmam Ahmad да десе, жок, ушунчалык дүйнөгө аты кеткен аалымды бир көрүп, бир кучагыма алып, бир учурашып койсом дейт элем, дейт экен. Ошондо İmam Ahmad кучактап, İmam Ahmad деген ошол мен болом деген экен. İmam набайчы колдору камыр болгон абалда İmam Ahmadты кучагына кыскан экен. İmam, кечире коюңуз. Кечириңиз мени. Сизди мен İmam Ahmad экениңизди тааныганда бул жерге деги алып келмекчи эмесмин. Менин үйүм алыс, тоонун башында. Бирок мени кечирип коюңуз. Жүрүңүз, сизди башка бир мейманканага, жакшыраак үйгө алып барып коноктоюн. Бул жерде коноктогонум мага жарашпайт дейт экен. Ошондо İmam Ahmad айтат экен, мен Кудайдын назарынан, Кудайдын көз карашынан алыс болгон мейманканага барып жатып түнөгөндөн көрө, ар дайым дуасы кабыл болуучу набайкананын колдорунан ачыткычыттанган бөлмөсүндө жатканым мага абзелирээк деп айткан экен. Кудай Таалам кечиримдүү зат, Кудай Таалам ырайымдуу зат, көп-көп истигфар кылалы, Кудай Тааламдан көп-көп кечирип суралык.